Толгонайдын Бекиштин жашоосунда ролу, анан чыгармачылыгында ролу кандай? Абдан чоң го дейм. Негизи эле Толгонайдын берекеси бар да. Мен апам да айтат, мен да өзүм ошого ар дайым ынанып келем да. Мен жашоомо кошулгандан кийин менин жашоомо береке кошулган, береке кирген деп ойлойм да. Андан башка айтат турган жактар аябай көп. Ар дайым ушундай подкасттарга келатканда же болбосо бир жерден ойлонуп калганда ошону айтып коюшум керек эле деп ойлоп калам. Анан ушундай жерге келгенде унутуп калам да. Бирок айта турган нерсеси, азыр мен ата энемдин тарбиясын алып ошо үйлөнгөнгө чейин кандай болуп келсем, андан ары дагы ошончо эсеге жетпесе дагы бирок чоң аябай өзүнүн орду бар өзгөрүүлөр болду менин жашоомдо. Ошол эле сырткы келбетимде, ички дүйнөмдө өзгөрүү болгондо бул мен көп нерсени түшүнө баштадым да. Мисалы үчүн балалуу болгон кандай болот экен, келинчеги менен түшүндүм. Үй бүлө деген бул кандай экенин, институт экен, келинчеги менен түшүнүп келатабыз азырга чейин. Америкага барып келгенде эле Толгонайдын артынан негизи ал мени жүр, мен сени апарып келем дебесе мен өзүм барып келем деген артынан эмеси деле, пайдасы деле. Америкага барып келип көп нерсени түшүнүп, мындай баалуулуктар өзгөрүп, көз карашым өзгөрүп, ошонун баардыгынын артында Толгонайдын салымы бар да. Ата болдум, ага дагы Толгонайдын ата болгондон кийин да өзүңчө өзгөрүп, ички дүйнөң өзгөрүп, максаттарың өзгөрүп, ой жүгүртүң өзгөрөт туурабы, ошонун да баардын артында Толгонайдын салымы бар. Чыгармачылыкка кандай десем, чыгармачылыкка көп деле чыгармачылыкка болгон жардамы бул анын колдоосу го дейм. Айрыкча акыркы бир жыл аябай активдүү иштедим да. Тияка барып, бияка барып, рекламалар, аягында концерттер, үйдү көп көрбөй, мен ага чейин үйгө аябай жакын болчумун да. Кыздарым ушунчалык көмүп калган мен үйдө жүргөнүмө. Кийин экинчи концерт берип аткан кезде, биринчи концерт менен экинчи концерттин ортосунда үйгө келген сайын эле кыздарым: "Апа, ты сегодня не уйдешь? Ата, бүгүн кетпейсиңби? Бүгүн жумушка барбайсыңбы?" Барам десем эле ыйлап башташат. Ушундай неме болду да, оорчулуктарчы. Ошонун баарын түшүнүп, ошонун баарын ооба кыл, мен сага ишенем, кыла аласың, колуңан келет деп.